Жайыл Батыр атындагы номер 12 орто мектебинде 900дөн ашык окуучу тарбияланат. Мындагы билим сапатын заман талабына ылайык жакшыртуу максатында электрондук китепкана системасы онлайн жана офлайн режиминде киргизилген. Системада ар бир сабак боюнча аудио, видео материалдар болот. Алгач мугалим аны серверден көрсөтүп, андан соң окуучулар персоналдык компьютерден өз алдынча окушат. Класска 1,5 миллиондон ашык сомго 25 компьютер, 4 проектор, 4 ноутбук, 1 экран, стол-стулдары менен дүйнөлүк банктын каржылоосунда алынган. Канча биологиянын өнүгүү тарыхы, аудио, видеотека баары ушул жерде камтылган. Эгерде сиз менен биз табияттын ажырагыс бөлүкчөсүбүз. Биз анын мыйзамдары менен жашап, эки программада ай билим жана билим булагы деген. Ай билим программасы боюнча 1 класстан 4 класска чейин сабактар үйрөтүлөт, окутулат. Ал эми билим булагы боюнча 4 класстан 9 класска чейинки. Ичинде баардык материалдар топтолгон. Бул материалдардын топтолушуна негизинен Кыргыз Республикасынын эң көрүнүктүү ишмерлери, адистер, IT адистер, программисттер тарабынан киргизилген. Ал эми бул киргизилген материалдардын баарын тең Билим берүү академиясы тарабынан, эксперттер тарабынан макулдашылып, мектептерде сабак окутууга атайын киргизилген. Жайыл айылындагы бул тигүү цехинин иштей баштаганына 6 айдын жүзү болду. Мындагы 20 тигүүчүнүн бири Айнакан Сманалиева мурда кийин бул тармакта иштеп көргөн эмес. Карабай кыска убакытта иштин көзүн таап, азыр кышкы күрмөлөрдү тигип жаткан маалы. Айтымында айыл өкмөт башчысынын демилгеси менен бул долбоор жазылган. Жыйынтыгында облустук өнүктүрүү фонду 1 миллион сомдон ашык каражат бөлүп, ишкана реконструкцияланган. Тикпеген курткаларды тигип, чөнтөктөрүн тигип, мынакей үйрөнүп атабыз. Ушу айыл өкмөтү главага рахмат, ушинтип айылдын келиндерине жумуш ачып берди бизге. Келиндер ынтымакташ иштеп атабыз. Ичи болсо жылуу, өзүңөр көрүп тургандай жарык. Мындайга мен ойлойм, жеткен да бар, жетпеген да бар. Ар бир айылда эле мындай ачыла берген жок. Эми ошого аракет кылып иштеп атабыз мынакей. Бизди көрүп дагы келиндер тартылат го деп ойлоп атабыз. Келгендери келип атышат. Мен өзүм сыртта иштеп жүргөм. Сыртта заводдо иштегем. Эми сыртта караганда бул жер жакын. Биринчиден жол кирен кетпейт. Барып келип иштейсиң. Үйдүн жумушуна жетишебиз. Бул жакка да жетишет экенбиз, жакшы экен. Райондун Калинин айылында жайгашкан Аленушка бала бакчасында 270 бала кыргыз жана орус тилдеринде тарбияланат. Имараты 1983 жылы курулуп, андан бери бир да жолу оңдолгон эмес. Былтыр гана Аристен 9 миллион 900 миңден ашык сом каралып, капиталдык оңдоп түзөө жасалды. 2015 жылдан баштап проект Ариске кат жазып, документтерин даярдап, 3 жылдан бeri чуркап жүрүп, ушу капиталдык ремонтко ишке киргизилди. Ошон 20 июлда 2019 жылы башталды. 6 декабрда ишке киргизилди. Жайыл районунун башчысынын айтымында аймакта таза суу маселеси дале урчундуу бойдон. Жакында Алексеевка айылында 110 миллион сомдук долбоор аягына чыкса, элди ичүүчү суу менен камсыздоо кыйла жакшырат. Калкты таза суу менен камсыз кылуу максатында биздин райондо 35 айыл бар. Бүгүнкү күндө эми бул маселе орчундуу маселе, себеби дегенде суу түтүктөрү 50-60 жылдары курулган. Биздин райондо 4 айылдык аймагы, бул Жайыл айылдык аймагы, Талдыбулак, Сосновка айылдык аймагы, Суу-Самыр айылдык аймагы Алатоо программасына киргенбиз. Мына быйылкы жылы 110 миллиондук бул проект Жайыл айылдык аймагында, Алексеевка айылында аягына чыгып жатат. Эгерде бул проект аягына чыкса, элди таза суу менен камсыз кылуу абдан жакшырмак, жакшы сапатка жетишмекпиз. 108 миң тургуну бар Жайыл районунун жетишкендиктери катары бир топ мектепте капиталдык оңдоп түзөөлөр жасалганын белгилеп өтүүгө болот. Ошондой эле республикалык бюджеттин эсебинен 10,9 чакырым жол оңдолуп, асфальт төшөлгөнүн кошумчалайбыз. Өкмөт өкүлдөрү быйылкы жылыда элдин жашоо турмушун жакшыртуу максатында ишканаларды ачып, жумуш орундарын түзүү аракети көрүлөрүн белгилешти. Чапара Дөйт Казы кызы Азат Султаналиев, СТВ.